Бишкекте коомдук транспорттардын ичин жана сыртын жакшыртуу аракети жүрүп жатат. Бардык автобус, троллейбус, ошондой эле кичи автобустардын сыртында чапталган жарнамаларды сыйрып жатышат. Бардык коомдук транспорт заводдон чыгарылган баштапкы түсүнө келтирилет. Маселен, ушул түркүн түскө боелуп жарнамалар чапталган автобус алдыда 42-чи автобус сыяктуу таза коомдук транспортко айланат. Ушул тапта кала тургундарын тейлөө үчүн күнүнө 85 автобус, 130 троллейбус чыгат. Эми муниципалитетке караштуу коомдук транспорттор бир дизайнга келтирилет. Троллейбустар боюнча маселе чечилген. Бир түскө боелуп, сыртына мэриянын логотиби чапталат. Бишкек архитектурасы, башка архитектурасына биз өзүбүздүн сунуштарыбызды бердик. Троллейбустар боюнча макулдашууга келдик. Анан эмки айдан баштап троллейбустардын баардыгы бир баягы жанагы дизайнга келтирүү иштери башталат. Биздин муниципалитетке караштуу автобус, троллейбустардын баардыгы бир дизайнда болот. Баягы мэриянын логотипи болобу, же баягы макалдарын жазып, үлгү боло тургандай жакшы сөздөрдү жазып чыгаралы деген оюбуз бар. Ал эми кичи автобустардын саны Борбор калаада 1800дөн ашык. Аларды иретке келтирүү үчүн жүргүнчү ташыган жеке компанияларга тапшырма коюлган. Алар өздөрүнө тиешелүү каттамдардагы маршруткалардын сыртын, ичин жакшыртууда. Жүргүнчүлөр үчүн маалымат, маршруттук белгилерди жаңыртышууда. Кичи автобустар заводдон чыгарылган баштапкы түсүнө келтирилүүдө. Бир ай берилген, акырындан сыртындагы жана реклама барын алынып атат. Акчага чаптап жүрүшкөн, бирок бул рекламанын да бир минусу бар. Бул жабыштыргандан кийин баягы краскага дагы машинанын өзүнө да доо берет, машина чирийт, айрылат, тытылат, анан илинип шалбырап турса эле жаман көрүнөт да. Ошон үчүн алып салып эле машиналерин кайра эле өзүнүн цветине красить этип, ак болобу, сары, көк болобу, бир эле цвет менен болгон бул жакшы деп ойлойм. Коомдук транспорттарды таза кармоого аракет көрүлөт. Күнүнө жуулуп, андан соң гана каттамга чыгарылат. Бирок жүргүнчүлөр дагы коомдук унааларга аяр мамиле жасаса болот эле дешет айдоочулар. Анткени тазалык булганганды тазалоо эмес, булгабай таза кармоо. Генеральный уборка кылабыз, таза кармап, ушу элдерибизге баарына ыңгайлуу болуш үчүн, колдон келиш үчүн таза кармоо өтүп атабыз. Биз да элдерден суранып кетерлик. Ушу баарыбызга тиешелүү болгон автобустун ичин таза кармашса, ушу керексиз нерселердин баарын ыргытышпаса, таза кармашса, баарыбыз үчүн пайдалуу деп ойлойм. Бишкекте 1 миллиондон ашык жаран жашайт. Аларды тейлөөгө автобус, троллейбустар жетпейт. Андыктан кала мэриясы 3 долбоордун үстүндө иштөөдө. Алар Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын каражаты аркылуу 250 автобус, ал эми Азия өнүктүрүү банкы менен 120 электробус алуу долбоорлору. Ал эми үчүнчүсү мэриянын каражатына жыл соңуна чейин 100 автобус алынмакчы. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.